Унаа тоголонуп кеткен. Кеминде катуу авария катталды. Кемин районунда катуу жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча жеңил унаа жолдон чыгып, оодарылып кеткен. Окуя болгон жерде жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери жана күбөлөр чогулуп, кырсыктын себеби такталууда. Жаракат алгандар боюнча маалымат азырынча расмий билдирилек. Камчыбек Ташиев Ошто өз окуган Терешкова мектеп-интернатынын жаңы окуу корпусу менен жатаканасын текшерди. Президент көп аял алгандарга жаза жоопкерчилигин жойгон мыйзамды артка кайтарды. Депутаттар Нурланбек Азыгалиев менен Медербек Саккараев демилгелеген мыйзамды жогорку кеңеш июнда кабыл алган. Мамлекет гендердик теңчилик жана укук үстүмдүгүн жактайт, аялдар менен балдарды укуктук жана социалдык теңсиздиктен коргойт, үй-бүлө институтун бекемдөөгө шарт түзөт деген президент. Бишкек шаарынын Селиная көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн өрт чыкты. Бул тууралуу бүгүн 11 августта ОКМдин маалымат борбору билдирди. Маалым болгондой, өрт өчүрүүгө саат 15:34 1-Май райондук номер 4 өрт куткаруу бөлүгүнөн бир көчүрмөнү эсеп тартылды. Кийин дагы кошумча 3 суу чачуучу унаа барды. Өрт саат 16:24 чектөөгө алынып, учурда толук өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кошумча маалымат берилет. Эки үй күйүп атат, нар жагында бир үй, бер жагында бир үй. Бияк баштан эки стол бүй берип атабыз. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Kötü. Şuna batar değil böyle. Hurmatlı жетекçiler, adamın üyün buzağının aldığında sözsüz alada bile süйлөшкүлө. Алда адам кайсы бир эмгек менен, кайсы бир өзүнүн күчү менен, ою менен ошол үйдү салган эле. Эми аны барып туруп эле унчукпай барып туруп сүрүп таштабастан, ал адам менен сүйлөшүп, ал адамга башка жерден үй берип, жер берип, жардам берип, мамлекетке керек экендигин түшүндүрүп, андан кийин гана ошо үйлөрүн бузганга аракет кылган. Анан кийин кече бир-эки жерде барып айтпай дебей туруп эле үйлөрүн бузуп киришкен. Ал туура эмес. Президент өзү ушуну айтып атат. Ал туура эмес. Ал билбей салып алды ал жерге, мыйзамды бузуп салып алдыбы? Баары ал адам жашап атат да эми ал. Жашап атат да, адам барып эле анын жашаган үйүнөн эле кууп чыгып эле үйүндү бузуп эле бар талаага барды кууп жүрсө, андай болбош керек. Ошону ар бир жетекчилер эсиңерге тутуп алгыла. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дуаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып
Дұрыс сұрадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын эң банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Кыргызстанда биринчилерден болуп, ушундай муниципалдык такси, муниципалдык мынакей эвакуаторларды иштетип баштаган бул Ош шаары, Ош мэриясы болот да. Ошон үчүн ушундай таксилерди өнөттүк, заказ кылдык. Булардын иштөө шартындагы жанагындай ушундай шоферлорду маанайын көтөрүп ушундай таза иштөөгө шарт түзүп берели деп айлык эмес, ошол айлык маянасы издельный болот да. Булардыкычы, допустим, канча акча тапса, допустим, 1000 сом тапса, 200 сом возможно алады болуп калат. 2000 сом тапса, 400 сомдук булардык болуп калат. Жанагындай процент издельный болот да. То есть булар мурдабайт. А то азыр буларга айлык коюп койсоң, иштесе деле, иштебесе деле айлык кетет да. Ошон үчүн зарплатасы канчалык булар көбүрөөк акча тапса, көбүрөөк өзүнө да алат, көбүрөөк бизге да түшөт. Андан башка сыртына ичине камера койдук, GPS койдук. То есть бул таксилердин баардыгын Ош шаарынын кайсы жеринде жүрөт, биз карап көрүп турабыз да. Өзү такси кызматын уже фирма ачып, Кудай кааласа бүтүп калдык. Биз байкап карап турабыз, кайсы жерде турат. Анан жанагы булардын таксилердин безопасы болуш үчүн жанагы күнү-түн иштейт го, буларда жанагындай расписание менен, допустим, где-то бир 25 такси күндүз иштейт, 6-дан 6-га чейин либо кандай светойден кылып, түнү дагы башка смена чыгып түнү иштей турган такси кылып ошондой кылалы деп атабыз да. Кеңири көңүлүң ачылат ушунчалык. Ош өзүнүн кадыры башка жетип атат. Кудай кааласа. Ишиңизге ийгилик каалайм. Анан дагы бир маселе. Азыр мен балдарга айттым, сиз акын катары, жазуучу катары сиздин оюңуз менен бөлүш керек. Бизде мамлекетибизде 7 область, 2 шаар бар, чоң. Бишкек. Биздин Ош шаарыбызда 9 мап бар да, муниципалдык аймактык башкаруу деген. Ошол 9 маптын атын биздин 7 область плюс 2 шаардын атына коюлду деп атабыз. Чүй, Бишкек, Нарын, Талас, Ысык көл. Ош, Жалал-Абад, Баткен. И Бишкек шаары. 9 эмеге атын өзгөртөлү деп атабыз. Ошо Ошко көрөк внимание болсун депчи. Нарындан коноктор келсе, Нарын маптына апарабыз. Таластан келсе, Таласка алып барабыз мапка. Ысык көлдөн келсе, Ысык көл мапка алып барабыз. Жанагындай побратимый каттарды жазып, ошол жактан коноктор келсе, мынакей бизде мына Ош шаарында честь вашей области названа селый муниципальный аймак деп көрсөтүп, бизде муниципалдык аймактардагы Талас областынан, Нарын областынан чоң. 80 миң халкы бар. Барыларга намыс болуп калат. Ооба. Эмне келсе келет, нарынтар келип, бул нарынды көрсө, бул жерден талас келип алсалар, бул Оштун ичинен талас келип алса чоң нерсе. Ошондой деп. Кандай оюңуз кандай? Ой, эң туура мен жактан. Анан дагы бир нерсе. Биздин мына көчөлөрдүн шаардын ичинде көчөлөрдүн аттары сында коюлушу. Номер коюлуп, мына франча номер тигинчи деп баш айланат. Бир жерге барып издеп таппайбыз. Экинчиден кыргыздардын аттары жолу. Жалаң келип алып туруп, Америкага келип алып туруп, Кытай, Орусиялыктын аттары болуп кетти. Кыргыздашыш керек. Алды. Аба бир фото бериңиз. Амин. Кудайым ушул ак жол берсин ушул. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кадыр болсун. Элибиз аман болсун. Жериңизде тынчтык болсун. Жигиттер, ар бир аракетиңер, сиздин ар бир кадамыңар ушул Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргыздын бай үчүн, Кыргыздын ушул жакшы жашоо үчүн болгон кадамыңар болуп атат. Ушул жолуңарга шыдыр, дайыма ак жол тээ болсун.